Түтүктөргө 50 жыл болду. Бишкекте жарылган жылуулук түтүгүн калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте Медерова көчөсүнөн түштүк тарабында 7-апрель көчөсүн бойлой ысык суу жана жылуулук түтүктөрү жарылган. Медианын маалымат кызматы билдиргендей, учурда жарылган жерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Жылуулук жана ысык суу берүү калыбына келтириле баштады. Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын өкүлү Сергей Кондратьев аталган жайдагы түтүктөр 1974-жылы орнотулганын белгилеп, 50 жылга жакын кызмат кылганын билдирди. Анын айтымында жеринде тийиштүү кызматтар калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыркы тапта унаалардын өтүүсүнө жарым-жартылай чектөө киргизилген. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкектин борбордуу көчөлөрүнүн биринде түтүк жарылып, ысык суу жолду каптап кеткендиги айтылган. Баткенде тажикстандык милиционер баңгизат сатууга шектелип кармалды. Баткенде баңгизат сатууга шектелип, Кыргызстандын жараны жана коңшу мамлекеттин атуулу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 6 январда милицияга Баткен облусунун коңшу мамлекеттен Наша маңзаты аткезчилик жол менен алынып келип, сатылганы жатат деген маалымат түшкөн. Бул факты боюнча баңгизатты сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында милиция аткезчилик жол менен ташылып келген баңгизатты ташып бараткан 27 жаштагы Кыргызстандын жаранын кармаган. Ал баңгизатты айтылган жерге жеткирип, андан түшкөн акчаны кайра коңшу мамлекеттин жаранына алып барып бермек. Жыйынтыгында ал баңгизаттын акчасын өткөрүп берип жатканда коңшу өлкөнүн 39 жаштагы жараны колго түшүрүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгы алардан алынган баңгизат Наша экенин көрсөткөн. Анын баасы 2 миллион сомго жетет. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери уланууда. Репортер KG'ге өздүк булактары билдиргендей, баңгизат сатууга шектелип кармалган чет элдик Тажикстандын жараны милиция кызматкери болот. Булак репортер KG. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Милиция лейтенанты Талайбек. С мэрияда иштейсизби же? Мен депутатмын мэрия города. Жыйынга кетип атасыз. Свидетельство о регистрации транспортного средства, ваше водительское удостоверение, пожалуйста. Разрешите ваши документы. Я у вас документы попросил, Исакова Нурзат Темирболотовна, а не ваше удостоверение. Жигитчилик болбой калыптыр. Нурзат Токтосунова интернетке тараган видео боюнча үн катты. Милициянын кайгылуу кызматы тарабынан Бишкек мэриясынын алдында жол эрежесин бузган айдоочуларга айыппулдар салынып, протоколдор толтурулду. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын башкармалыгы видео жүктөп маалымат таратты. Эреже бузган айдоочулардын арасында Бишкек шаардык кеңештин депутаты, алып баруучу Нурзат Токтосунова дагы болгон. Тартылган видеодо инспектор Мирлан Талайбеков Токтосуновага коопсуздук куру жок унаа айдаган үчүн айыппул салынаарын айтып, документтерин сураган. Мен мэриянын депутатымын. Мына менин күбөлүгүм деген Нурзат Токтосунова. Мен сизден айдоочулук күбөлүк сурап жатам деген инспектор. Ал эми аталган окуя боюнча Нурзат Токтосунова Instagram баракчасында үн катып, эмне себептен эреже бузуу болгонун түшүндүрүп берген. Биринчиден, инспектор тарабынан жигитчилик болбой калыптыр. Себеби камера тартканга чейинки менден сурагандарды тартылбаптыр. Ооба, мен туура эмес кылдым. Унаа токтогонго чейин курду албашым керек эле. Бирок мен курду унаа токтотуучу жайга киргенде чечкен элем. Аман эле болсун ошол жигит деп билдирүү кылган Токтосунова. Сейчас вам будет составлен соответствующий протокол за то, что вы управляли транспортным средством без ремня безопасности. Вы согласны с данным нарушением? Не согласна, потому что я здесь сняла кино. Еще раз. Я здесь сняла. Мен
Түйменен келдим. Я понял, вы хотела управляли автотранспортным средством без ремня безопасности. У меня есть фиксация. То, что вы ехали без ремня. Вы согласны с данным нарушением? Я не согласна с данным. Если вы не потому согласны, что вы я здесь имеете- остановилась. Хорошо, Я я там понял. хотела парковаться. В рамках закона будет вам выписан соответствующий протокол. Инспектор, в рамках закона выпишите соответствующий протокол. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү мен депутаттык корочкамды көргөзүү боюнча жарылып атат го интернет. Биринчиден ГАИ кызматкери жигитчилик болбой калыптыр. Себеби камера тартканга чейинки сүйлөгөндөрүн сиз каякта иштейсиз? Шаардабы, мэриядабы? Удостоверениеңизди көргөнсүңүзчү деп ошолорду сураганы. Анан удостоверениени чыгарып келатсам, кайра я спрашиваю документы ваши депчи. Анан биринчиден ооба туура эмес кылдым. Мен машина токтогонго чейин ременимди чыгарбашым керек болчу. Бирок мен парковкага киргенде ременимди чечтим. Себеби жанында мындай эми бул парковканын ичинде болчу да. Анан ошондуктан аман эле болсун ошол жигит. Көк ала эс учун жоготкон абалда болгон. Аксыда 51 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин күйөөсү кармалды. Аксы районунда күйөөсү аялын өлтүрүүгө шектелип жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 10 январ күнү Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Үчкургон айылдык ооруканасынан билдирүү түшкөн. Анда 10 январ түнгү саат 3:00 чамасында Үчкургон айылынын 1974 туулган тургунун аял киши денелери көк ала эс учун жоготкон абалда тез жардам кызматы алып барганын билдирген. Аталган факты катталып тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Аял 10 январга караган түнү саат 1:40 чамасында тез жардам кызматы менен жеткирилип, 10 январ күнү саат 9:22 чамасында каза болуп калгандыгы маалым болгон. Аялдын бир тууган агасы арыз менен кайрылып, карындашынын жолдошуна чара көрүүнү суранган. Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары 1974 туулган Аксы районунун тургуну кармалып, Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Нарында 17 жыл имам болгон жаранга унаа жана умра жолдомосу белекке берилди. Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Шор айылынын демилгелүү жаштары жана айыл тургундары айыл имамы Айылчы Карыбаевка темир тулпар жана кичи ажылыкка умра жолдомосун тапшырышты. Бул туурасында бүгүн 13 январда мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Малым болгондой, Карыбаев Шор айылына 17 жылдан бери имамдык кызматын өтөп келет. Белгиленгендей, жыл башынан бери Нарын району боюнча 6 айылдын имамына айыл жаштарынын атынан умра сертификаты тапшырылды. Жогорку кеңештин төрагасы фамилиясын өзгөрткөнүн жар салды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев фамилиясын Тургунбек уулу деп өзгөрткөнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу жарыялады. Төрага бул анын көптөн берки кыялы экенин белгиледи. Чындыгында аты жөнүн өзгөртүү ар бир адамдын жеке чечими. Депутаттар Мирлан Самый-Кожо жана Аманкан Кенжебаев болуп бирге демилгелеген мыйзам долбоорубузда аты жөндүү улуттук өзгөчөлүгүбүзгө ылайык жазууну сунуштаган бир нече варианттар берилген. Алардын ичинен тандап, мен Шакиев деген фамилиямды Тургунбек уулу деп өзгөртүүнү туура көрдүм, деди төрага. Эске салсак, фамилия алууда кеңири тандоо укугун берген мыйзам долбоору жогорку кеңештин биринчи окуусунда жактырылган. Мас абалында унаа башкарып, кайгуулчу менен кайым айтышкан салыкчы жумушунан кетти. Мас абалында унаа башкарып, кайгуулчу менен кайым айтышкан кыйыр салыктар боюнча Чүй облустук бөлүмдүн инспектору кызматынан кетти. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, ал кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Буга чейин салыкчы милициянын кайгыл кызматкери менен чырдашканы тууралуу маалымдалган. Кайгуулчу унааны мас абалындагы адам башкарып жаткандыгынан шекшип, аны наркологияга алып барган. Ал
эми айдоочу салыкчы экенин айтып, унааны жубайы башкарып жүргөн деп ишендирүүгө аракет кылган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен айдоочу спирт ичимдигин ичкени белгилүү болуп, протокол түзүлгөн. Салык кызматынын басма сөз кызматы териштирүүнүн жыйынтыгында кызматкерге мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодексине ылайык чара көрүлөрүн кабарлаган. Ведомство кызматкери график менен иштерин окуя болгон күнү анын мыйзамдуу эс алуу күнү болгонун кабарлаган. Хабиб Нурмагомедов АКШда учактан чыгарылышы боюнча билдирүү жасады. Атактуу орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов АКШда учакта болгон окуя боюнча үн катты. Ал окуя тууралуу пикирин Instagram социалдык тармагындагы расмий баракчасына жазды. Биринчиден, бул Alaska Airlines эмес, Frontier Airlines авиакомпаниясы экенин тактагым келет. Мага суроолор менен кайрылган аял башынан эле орой мамиле жасады. Мен англисче жакшы сүйлөп, баарын түшүнүп жатсам дагы, ал мени ордумдан алуу аракетин жасады. Мунун себеби эмне экенин так айта албайм деп жазды мушкер. Анын айтымында бир аз сүйлөшүүдөн кийин стюардесса коопсуздук кызматына телефон чалып, аны учактан түшүрүшкөн. 1,5 сааттан кийин ал башка учакка отуруп, көздөгөн жерине жеткен. Мен сабырдуулукту сактап, провокацияга алдырбоо үчүн колдон келгендин баарын жасадым деп түшүндүрдү Нурмагомедов. Эске сала кетсек, UFC уюмунун жеңил салмактагы мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов АКШда учактан чыгарылган. Буга стюардесса менен болгон чыр себеп болгон. Видеого караганда, байлыгы $40 миллион бааланган MMA жылдызы эконом класста билет алган.